2020 жылдын бюджети дээрлик 30 миллиард сом өлчөмүндө тартыштык менен бекитилди. Бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы рекорддук чоң көлөмдөгү бюджеттик тартыштык болуп калды. 2020 жыл болсо өкмөт дефицитти 8,5 миллиард сомдон ашырбай издеп жүрат. Деген менен жылдын биринчи эле айы таңсыктык менен башталууда. Январь айында бюджеттин киреше бөлүгү 9 миллиард 300 миллион сом болсо, чыгашылар 12 миллиард сомго жакындады. Министрлер кабинети бул жылы бюджеттик таңсыктыкты салыктардан түшкөн кирешелердин көбөйүүсүнө эсебинен жабууга ниеттенүүдө. Бирок кыргыз бизнеси карантиндин, чек аралардын жабылуусунун, сомдун арзандашынын жана саясий олку-солку абалдын азабын тартып жатканда салыктар кантип көбөйөт деген суроо пайда болот. Азыр дүйнө өлкөлөрү ишкерлерине жүк артмак турсун, тескеринче аларды акчалай колдоп, салык каникулдары жана башка жеңилдиктер түрүндө стимул берип жатат. Кыргыз өкмөтү болсо саан уyu болгон бизнеске жем суу бергенди унутуп калгандай. Экинчисинде биз ошо былтыркы жылы бизге ошол ар жактан жардамдар, кредиттер келгенде ошол пандемия боюнча жардамдар келгенде биз өкмөткө сунуш бердик эле, мен өзүм. Атайын бир фонд ачып, ошону жеп койбой, ошо фонд ачып туруп, ошо фонддун башкаруу органына 3/4 бөлүгүн ишкерлерден, 3/4 бөлүгүн донорлордон, 3/4 бөлүгү өкмөттөн кирсин. Мына ошону ишкерлерге жардам катары бергиле, ошонун салыгы менен анан бюджетти толтурайлы деп. Тилек каршы ушундай кыла алган жок да. Эгер ушундай бир жолго барса, анткени донорлор дагы өздөрүн да киргизип, ишкерлер да киргизсе ошол жерге чечүүгө. Анткени азыркы өкмөткө эми эл аралык уюмдар, донорлор канчалык деңгээлде ишеним берет, бербейт, бул маселе. Эгер ушул бир жакшы бир долбоор жазып эл аралык уюмдарга кайрылса, мен ойлойм, ушул жол менен биз экономиканы кичине көтөрүү мүмкүнчүлүк болот да. Андыктан азыр ишкерлерди саап, салыктардын эсебинен бюджетти толтуруудан мурун алды менен мамлекеттик чыгымдарды оптимизациялоо зарыл болуп турат. Мисалы 2020 жылдын бюджетинде Жогорку Кеңештин 120 депутаты жана 800 кызматкерин камсыз кылуу үчүн 713 миллион сом каралган. Бирок кыргызстандыктар үчүн 120 депутаттан дагы бир президентти багуу кымбатка турат. Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалынын жылдык чыгымы 662 миллион сом болсо, президенттик аппарат өзү эле бир жылда 151 миллион сом коротот. Ошону менен президенттик бийликтин чыгымы бир жылда 822 миллион сомду түзүүдө. Ойлоп көрсөңүз, мына Жогорку Кеңештин чыгымы 650-700 миллион сом болуп атат, аппарат президенттики 1,5 миллиардга барып атат. Бир президенттин ошончо. Толтура резиденциясы турат, эс алуу жайлары турат, башкалар турат, эмне кереги бар ошонун баарынча. Бир адам өзүнүн тегереги менен ошончо акча короткон, бул чындыгында ашыкча деп ойлойм. Мен оюмча ал жерде бир кеминде 2 эсе, керек болсо 1 миллиард сомдон ашык кыскартууга барса болот, ал дагы азыркы кырдаалдан чыгып кетүүгө бир жакшы жеңилдик болмок. Бул маселени биз Жогорку Кеңеште көтөрүп келдик эле. Мен ошол премьер-министр милдетин аткаруучу Артем Новиковго айттым эле, эң кеминде 2 эсе кыскартылса деп. Анткени биздин экономикабыздын акыбалы начар. Былтыркы жылы биз 25 миллиард доллар карыз алсак, ошонун 17 миллиардын айлыкка жумшадык да. Бюджетте иштегенден, ошонун ичинде чиновниктердин айлыгы, өкмөттө, жергиликтүү акимчиликтерде, обл администрацияларда. Кризис учурунда кризисте чыгаша болуш керек да. Анан жөн эле бая сонун жашап, экономика өсүп аткан учурдагыдай эле акча корото берген жарашпайт. Өзгөчө мамлекетке бул жарашпайт. Албетте, мугалим, врачтарга эч ким тийише албайт. Анткени бул социалдык корголгон статьялар деп коет. Бирок башкалардын карап чыгыш керек. Карап чыгып кыскарта турган жери менин оюмча 20-30%га кыскартыш керек. Ансыз болбойт. То есть демек 150-160 миллиард болсо, кеминде бир 20-30 миллиард сом кыскартууга барыш керек. Биз пандемия маалында көрдүк, ошол баягы онлайн иштеп атканда деле иш кетти да. Министрликтер иштеп атышты. Мисалы үчүн алардын бир 90% үйүндө эле отурушту. 10% кел иштеп атты, иш кетип атты да. Көз иштесе болот да. Менин ошол жеке алган маалыматым боюнча булар азайтабыз деп бир болгон 9-10 министерство, бир комитет, 3-4 агентство калтырабыз деп атат. Пока ачык эч жака чыгарыш элек. Мына ушундай калса, мына ушул биринчи кадам болмок да. Анткени биз экономиканы өнүктүрүш үчүн күчтүү мамлекет эмес, ошо эркин экономика саясатын жүргүзүш керек. Децентралдаштыруу, дерегуляция саясатын жүргүзө алсак, ошондо экономика жылышы мүмкүн да. Бирок мамлекеттик кызматкерлердин саны кыскарса, анда алардын жумушун ким аткарат деген суроо пайда болушу мүмкүн. Бул үчүн мамлекет өзүнө үй алган ашыкпаш функциялардан баш тартып, дерегуляция жана децентрализация саясатына барыш керек. Бул бир жагынан мамлекеттик машинанын ишин азайтат жана коррупцияны ооздуктайт. Анткени мамлекеттик бийлик күчү канча көп болсо, коррупцияга ошончо жол ачылат жана бизнестин, ишкерчиликтин өнүгүүсүнө бут тоскон бюрократия күч алат.
азыр биз баарыбыз экономиканы кантип көтөрөбүз деп атпайбызбы? Эң биринчиси биз дерегуляция саясатын жүргүзүш керек да. Кийлигишпөө. Анткени өкмөт канча көп болсо, негизи эле өлкөнүн ичинде мамлекеттин орду канчалык чоң болсо, өлкө өнүкпөйт да. Биз өлкөгө качан эркиндик берип туруп, өлкөнүн мамлекеттин ролун азайтып, кийлигишпөө, аралашпоо саясатын жүргүзө алсак, ошондо ишкерлерге башкатына эркиндик болот да, экономика көтөрүлөт да. Биз мына ушуну айтып жеткире албай атабыз. Эми азыркы убакта мамлекетти күчтөндүрүп, көзөмөл кылып өнүгөн мамлекеттерди көрө элекпиз да. Азыр негизги өлкөлөр мүмкүн болсо мамлекеттин ролун азайтып, кийлигишпөө кылып, ошол ишкерлерге инвестициялык климат жакшыртып, ишкерлерге тоскоолдук кылбоо, кийлигишпөө саясаты менен кайра жаңы ишкерлер чыгып өнүп атканын көрүп атабыз. Эми бул дүйнөлүк тажрыйба менен илимдин натыйжасы, буга моюнга алыш керек. Мамлекеттин кийлигишүүсү жана мамлекеттин эркиндикке көңүл бурбай, бирок адамдардын турмушуна жана ишине кийлигишүү жана чектөөлөр көбүрөөк киргизилет. Ал жерде сөзсүз түрдө коррупция күчөйт. Дүйнөнүн тарыхында илгери да азыр дагы кайсы жерде авторитарлык, тоталитарлык күч болсо, ошол жерде сөзсүз түрдө коррупция эң ылдыйкы эмес, эң өйдөңкүлөрдөн болуп келет. Коррупция минималдашкан жер, ал канчалык мамлекеттин кийлигишүүсү аз болсо, ошол жерде коррупция минималдашкан. Децентрализация деген бийликти аймактарга кайтаруу. Бийликти аймактарга кайтарышыбыз керек. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарын караңыздар, 100%. Булар ар ким өзүнүн жергиликтүү бийлигин өзү тандайт, өзү шайлайт. Эл айыл кеңешинин жетекчисин дагы, акимин дагы, шаарынын мэрин дагы өзү түз шайлоо менен шайлайт. Бүгүн биз мамлекет катары инвестор тартканга аракет кылып атабыз, борбордук өкмөт катары. Бирок жергиликтүү эл ал инвесторубузду жактырбай атат. Неге? Себеби инвестордон анын кылган ишинден ал жерге пайда жок. Эгер айыл өзү ошол жерде тандай чече турган болсо, мисалы үчүн район өзү инвестициялык конкурсун өткөрүп, албетте борбордук бийликтин көзөмөлдү астында кен байлык болобу, башка нерсе болсун конкурсун өткөрүп, ал жака тыштан инвестор тартып келе турган болсо, ал жердеги кирешенин бүгүнкү күндөгүдөй 12% эмес, кем дегенде 50% салык ошол жерде кала турган болсо, анда алар анын пайдасын өзү көрмөк. Экологияга боюнча шарттарын да коюп, өздөрү көзөмөлдөп алмак. Биздин мына январь айында президент милдетин аткаруучу биздин мыйзамга кол койду. Биз инвестицияларды илгертүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап, 2 жыл жүгүрдүк ушу боюнча. Мурунку президентке да кирдим. Боронов маалында 2 жолу жыйын өткөрдүк, катышып, анткени ушу бизде өкмөттөгүлөр өкмөттө келгенде өзүмчүл болуп атканда өзүнүн функциясын бирөөгө бергиси келбейт экен. Ошол мыйзамдын негизинде биз азыр жерди эгер кимдир бир инвестор келип бир айыл өкмөтүнүн аймагына өндүрүш ачам десе, жердин трансформациясын үйдөн башка, үй куруудан башка тармактарга айылдык кеңештин уруксаттары менен аким бере алат деди. Анткени ушуга чейин Бишкекте 3-4 жыл жүрүп, куруп, документ бүткөрө албай кетип калгандар болгон да. Баткенге германиялык инвесторлор келип, бир логистикалык борбор курабыз, 2 жыл күтүп, жер чечилбей кетип калышты. Таза суу маселелеринде Азия өнүктүрүү банкы менен таза суу маселелери туруп, 20 сотук жерге резервуар куруш үчүн жер трансформациясы үчүн 2 жылдан бери таза суу маселелери бүтпөй турат да. Өкмөт өзүндө өтө кеч чыгарат, анан кеч чыгандан кийин көп коррупциялык схемалар бар да. Бул жакшы неме болот. Ушул эле мыйзам боюнча дагы биз мисалы үчүн мурун инвестициялык келишим эгер $50 миллион өтсө, өкмөт түз келишим түзүп алат, биз ушуну $10 миллион түшүп атабыз. Дагы бир норма бар, бул жерде азыр эми өкмөт ошол мамлекеттик органдар инвесторго инвестициялык лот кылып, ичинде бардык нерсесин даярдап бере алат. Жерди, баягы технологиялардын баардыгын инвесторго берсе, ооба, инвесторго келип иштеш оңоюраак болот. Ошону киргиздик, мен ойлойм, ушул кичине бир дем берип экономиканы алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк болот. Экинчиси дерегуляция боюнча. Дерегуляция боюнча азыр мына азыркы убакта дагы ишкерлер көп жаап атат, качып атат, текшерүү органдары өтө көп да. Ишкерди эки гана нерсе болуш керек. Салык менен соцфонд төлөш керек болду, башка аралашпаш керек. Мына ушуга эгер биз жетип ушу саясатты жүргүзүп алсак,
ошондо биз ишкерликтүү өнүктүрүп экономиканы көтөрө алабыз. Мисалы, жакында эле ырчылар менен Маданият министрлигинин ортосунда чыккан чырда көптөр деги эле Маданият министрлиги деген органдын кереги барбы деп суроо салышты. Бул абдан акыйкат суроо. Анткени мамлекеттин кийлигишүүсү аз болгон эркин коомдо бардык мамилелер атаандаштык шартта тескелет. Мисалы, тегил же бул артист сөзүнөн жаңылса, телерадио каналдар алардын ырын эфирге коюудан баш тартып, коомчулук сынга алып, айтор өзү эле тартипке чакырат. Мыйзамсыз иш аракетке барган ишкерлерге дагы коом өзү эле чара көрүп, алардын товарын сатып алуудан баш тартат. Ал эми кардарын жоготуу ишкер үчүн чоң жаза. Кайсы иш болбосун, жөнөкөй соода иш болобу же болбосо маданият чөйрөсүндөгү элге арналган иштер болобу, анын баардыгы тең конкуренттик шарт болгон учурда ошол жерден эл өзү тандап алат арасынан. Жактырбаганын четке кагып кете берет же көңүл бурбай коюп кете берет. Ошентип азыркы күндө биз нанды ошондой конкуренттүү шартта сатып алганды үйрөндүк. Жакшы жасагандардыкын сатып алабыз, жаман жасагандардыкын албай коебуз. Калган көп талап кылынган жөнөкөй материалдуу буюмдарды ошондой шартта, конкуренттүү шартта талап кылганды үйрөнүп келатабыз. Анан бирок материалдуу гана эмес, адамдар бири-бирине тейлөө кызматын кырган жерлерде же болбосо ички дүйнө байлыгына арналган, кызыгуусуна арналган иштерди жасаган жерлерде биз дали эркин элдей жана эркин коомчулуктай ой жүгүртпөй, тоталитарлык идеологиялык марксизм, ленинизмдин, сталинизмдин бизге багындырып үйрөтүп койгон жолунда ой жүгүртүп келатабыз. Ошон үчүн биз тандообузга ээ болушубуз керек. Биз элдин, адамдын эркиндигин коргообуз келеби жана элге эркиндик берип, ошонун аркасынан элдин таланты өрчүп, өнүп жана биздин башкаларга караганда салыштырмалуу жана конкуренттүү күчүбүзгө ээ бололу, тололубу же болбосо биз элибизди багындырган система, авторитарлык же тоталитарлык система элибизди багындырган системага кулдугубуз бар деп макул бололу.